Саламатсызбы, Гүлбар айым. Мына бүгүн сизди эфирге чакырганыбыздын себеби, биз билгени силер Токмок шаарында Аю Фарм компаниясы, ошол жерде дары-дармектерди чыгарасыздар. Бүгүн шаардын ичинде абдан бир элдин арасында бир коопсуздук пайда болду. Көбүнчө эле жанагы колду чачыратып сактоочу, гигиенаны сактоочу, убактылуу болсо дагы биринен бирине жукпай турганга жардам берген спирт кошулган. Ошол бир суюктуктар эл арасында жетишпей жатат деген маалыматтар көп таркап жатат. Ошо боюнча сиздер эмне маалымат бере аласыздар коомчулукка? Саламатсызбы, мен Аю Фармдын өкүлү болом, башкы технолог болуп иштейм. Ушул азыр кооптуу маал болуп турат. Жаңы вирус, коронавирус деген, биз мындай гигиеническое средство для рук, анан спирт этиловый 70% ушундай спрей болуп чыгарып атабыз. Мындан тышкары жарым литрден, 1 литрден, 5 литрден чыгарып атабыз. Аны болсо офиске, производствого, өндүрүштөргө коюп койгонго туура келет да. Дозатор менен, дозатору жогу да бар. Мунун составында активдүү веществосы спирт 99% микроб вирустарды, гриппкилердин баарын өлтүрөт экен. Ошонун себебинен биз составына могуки колдончу средствода нымдаштыруу, увлажняющий средство деп коет. Увлажняющий средство кошобуз, глицерин. Себеби деген спирттин өзүн колдонгондо колду кургап ийиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз ушундай глицерин кошулмасы менен, аммиак кошулмасы менен ушундай чыгарып атабыз. Азыркы учурда Бишкекте баардык аптекаларда бар. Сапатына биз жооп беребиз. Баасы башкаларга караганда биздики төмөн. Мисалы, өзүңөрдүн бааңыздарды айтып койсоңуздар, элдер башка жактан сатып алып атканда силерден чыккан бааны. Могу гигиенические средства для рук буну болсо 38 сомдон сатып атабыз. Муну болсо 29 сомдон сатып атабыз. Баасы 29-30 сомдун айланасында эле, 38-40 сомго чейин. Анткени бүгүн жерлердин бардыгында 200 сомго чыкты баалар. Элдер деген ошо керек болгондугуна байланыштуу алып жатышат. Экинчи сурообуз, бүгүнкү күндө биз кимдин акчасы бар болсо, иштеп жатса, запас каражаты бар болсо, алар сатып алып атат. Ал эми жанагы жетим балдар үйүндөгү жана карылар үйүндөгү жаткандар, ошол жердеги балдарга да биз абдан тынчсызданып жатабыз. Аларга мындай нерселер жетиштүү жокпу деп. Эгерде сиздерге ошо Аю Фармга кайрылсалар, жардам бере аласыздарбы? Албетте биз ошо жетим үйлөргө, карыларга биз албетте жардам бере алабыз. Жетиштүү бардыгы. Биз элдин көңүлүн тынчтып коюш үчүн бүгүнкү ушул запас бизде канча жетеби, же бардыгы эле калбай калчудай болуп эле дүкөндөрдүн баарын талап жатышат? Азыркы убакта жетишет. Кандай десем, аптекалардын баардык шаардын аптекаларында бар. Анан кийин мындай заявкалар да түшүп атат, офистерден, организациялардан баарына түшүп атат. Аларга өзүнчө литрлик жана чоң 5 литрликтерден биз таркатып берип атабыз. Бул жана баа боюнча сиздерде деген бул коюлган мына 40 сомго чейинки баа экен. Эгерде бир аптекаларда же болбосо жанагы бир мындай копол айтканда чай коюучулар алып алып кайра сатып жаткан жерлерден көрсөңүздөр, силер тараптан бир мындай бир жоопко тартуу болобу? Андай кылганга мүмкүн эмес да? Андай мүмкүн эмес. Биз оптовый фармацевтик компаниялар бар, складтар бар. Ошолорго беребиз. Алар өздөрүнүн аптекаларына сатышат. Андай перепродажа деген жок болуш керек менин оюмча. Анан кийин бир элге кайрылып дагы айтып койсоңуз, бүгүнкү күндө ушул биздин Токмоктон чыккан бул нерсе бардыгын кенендигин элдер деген өтө эле көп мындай кооптоно бербестен өздөрүнүн жеке гигиеналарын сактап, жеке тазалыктарын сактап туруш керек экендиги жөнүндө ушул технолог катары айтып кетсеңиз. Азыркы учурда ушундай кооптуу заманда азыр элдин баары гигиена сакташ керек, колдорун жууш керек. Кээ бир жерлерде болуп калат, суу
самың жок болуп калган кездерде момундай гигиенический средство для рукту ушу аптекалардан сатып алгыла, баардык жерде бар, жетиштүү. Бул гигиена негизи илгертен бери эле сакташ керек болчу да, анан ушул азыр момундай вирус пайда болгондо элдин баары ойлонуп калышты гигиена. Ошо мен айтып кетерим, ушу сапатына мен жооптумун. Жетиштүү. Баарына жетишет. Баарына жетишет. Элди тынчтан боосун сактап, бир мындай бир абалды жакшы кармоого аракеттенүүсүнө сураналы. Анткенде бүгүн деген биз ар кимибиз өзүбүз үчүн жооп берип, ар кимибиз өзүбүз тазалыкты сактабасак, мына жогоруда байкашыңызча бүгүнкү күндө Сузак районунда чыккан 3 оорулууга биздин өкмөт тараптан кандайдыр бир шалакы мамиле жасап койгондой коомчулук кабыл атат. Анткени 10 күнү умра жабылып атса, булар 12 күн учуп келип атат дагы. 12 күнү булар самолеттон түшкөндө эле бардыгын бир жерге кармап турушса болмок деген пикирлерин айтып жатат. Эми болбой койсо жакшы болмок, бирок биздин мамлекетте катталды. Мындан келди биз сиз жогоруда айтып кеткен нерселерди колдонуп эле ар кимибиз өз тазалыгыбызды кармаш керек деген пикирди билдирели коомчулукка.